Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Репика сайтында 2 боюнча курска катталуу жөнүндө болмокчу. Ал үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерде сайттын адресин жазабыз. Мисалы esrepica.kg деп адрести жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бизге сайттын башкы бети ачылат. Бул жерден биз катталуу үчүн вход деген баскычты басабыз. Вход деген баскычты басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп турат. Эгерде мурда катталган болсок, бул жерден логин дегенди жерге логин жазып, паролубузду жазып, вход деген басабыз. Ал эми биринчи жолу катталып атсак, анда создать учетную запись деген басабыз. Создать учетную запись дегенди басканыбызда бизден ушундай бет ачылат. Бул жерде ушул кызыл белги турган саптар, булар милдеттүү түрдө толтурула турган саптар. Эгерде кайсы бир саптарда ушул белги жок болсо, анда аларды толтурбай койсок деле боло берет. Бул жерге логин деген жерге логин жазабыз. Мисалы англис тамгалары менен жазышыбыз керек. Орусча тамгалар менен жазсак, бул жерде иштебейт. Мугалим деп жазабы. Пароль деген жерге пароль жазабыз. Бул жерде мисалы өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Андан кийин адрес электронный почта деген жерге электрондук поштабыздын адресин жазабыз. Кийинки сапка адрес электронной почта еще раз деген жерге кайра ошол поштаны кайталап жазабыз. Кайталап жазып отурбастан эле бул поштаны копировать этип алып келип койсок да болот. Белгилегенден кийин клавиатурадан контролду бастырып C тамгасын бассак, буфер адменге убактылуу көчүрүп калат. Андан кийин бул жерге ошол көчүрүлгөн текстти коебуз. Имя деген жерге атыбызды жазабыз. Мисалы орус тамгалары менен жазсак да болот. Фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз. Андан кийин город, страна деген жерде ушундай кызыл белги жок, буларды толтурбай эле койсок да болот. Бул жерден создать мой новый аккаунт дегенди басабыз. Эгерде биздин койгон логинибиз сайтта бар болсо, ушундай болуп сайтта мындай логин бар деп чыгып калат. Демек биз бул жерге башка ат жазышыбыз керек. Цифра кошуп койсок да болот. Мисалы мугалим 12 деп жазды. Создать новый аккаунт дегенди басалы. Демек биздин на указанный вами адрес электронной почты кат жөнөтүлдү дейт. Эми биз өзүбүздүн электрондук поштабызга киришибиз керек. Бул жерде өзүбүздүн жаңы вкладка ачсак, ушундай болуп аккаунтубуз турат. Аккаунттун жанында 9 чекит турат. Бул жерде Google'дун сервистери жайгаштырылган. Ушул 9 чекитти бассак, сервистер чыгат. Бул жерден почта дегенди басабыз. Почта дегенди бассак, биздин электрондук почтабыз ачылат, мына жүктөлүп атат. Бул жерде админ электронный курсы Репикадан кат келиптир. Демек биз учетный записибизди подтверждение кылуу үчүн ушул катты ачабыз. Катты ачкандан кийин бул жерде подтверждение кылуу үчүн ушундай ссылка бар. Ушу ссылканы басабыз. Ссылканы басканыбызда мына регистрация подтверждена деп чыгат. Бул жерден продолжить дегенди басабыз. Продолжить дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп чыкты. Эми бул жерде өзүбүздүн аккаунтта турабыз азыр. Эгерде бул жерден чыга турган болсок, кайра кирүү үчүн бул жерде вход дегенди басып, бул жерге логинди жазабыз. Жанагы жазган логинибизди мугалим 12 деп катталган элек.
бул жерге мугалим 12 деп жазабыз. Пароль деген жерге өзүбүздүн парольду жазабыз катталып аткандагы. Пароль деген жерге ушул курска катталып атканда койгон паролубузду жазабыз. Эгерде бул жерге запомнить логин деген жерге галочка кое турган болсок, биздин пароль логинди сактап калат. Эгерде биз колдонуп аткан ноутбук өзүбүздүкү болсо, анда сактасак болот. Эгерде өзүбүздүн ноутбук болбосо, анда сактабаш керек. Бул жерге сактоону сунуш кылбаймын. Бул жерден вход дегенди басабыз. Вход деген басканыбызда мына өзүбүздүн учетный записке кирдик. Эми бул жерден курска биринчи ИКТ в школах Кыргызстана деген курска катталуу үчүн ушул жерден ушул курсту тандайбыз. Курсту тандаганыбызда бизден ушундай бет ачылат. Бул жерде пароль деген жерге парольду жазабыз. Мисалы пароль ИКТ 2020 деп жазып туруп, отправить дегенди бассак, бизде биринчи сабак Windows 10 боюнча болгон эле. Бул жерде мына пособия турат. Пособияны көчүрүп алсак болот. Тесттерди иштесек болот. Практический заданияны иштесек болот. Бул жерде мисалы практический заданияны өзүбүзгө алуу үчүн бул жакта дагы тапшырмалар турат, мына модулдар турат. Бул жерден биз практические задания осы Windows дегенди бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден мына ушул тапшырманы басабыз. Басканыбызда бул жака бизге компьютерге жүктөлүп калат. Ал эми кийинки курска катталуу үчүн бул жерден личный кабинет, жок, азыр личный кабинеттики эмес экен. Кийинки курска катталуу үчүн назад деле басайын бул жерден. Назадты басты. Бул жерден этот курс главная дегенге баралы. Главная деген тандайбыз. Эми бул жерден биз пакет Microsoft Office кечеги кийинки курсубуз ушул боюнча болгон. Ушуга катталуу үчүн бул жерден пакет Microsoft Office 2016 дегенди басабыз. Басканыбызда бул жактан бизден кайра дагы пароль сурайт. Бул жерге ошол ИКТ 2020 деген парольду жазып туруп, отправить дегенди басабыз. Азыр туура эмес жазып койдук окшойт. Мына жазып туруп бассак, Word боюнча мына пособия. Эгерде пособияны өзүбүзгө көчүрүп ала турган болсок, бул жерден ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда бизден PDF файл ачылат. Мына бул пособияны алып окусак болот. Бул жерден скачать дегенди бассак, өзүбүзгө көчүрүп алсак болот. Бул жерден кайсы папканын ичине сактайын деп атат. Кааласак загрузки деген, кааласак локальный дискке көчүрүп алсак болот. Азыр мен загрузки деген папканын ичине эле көчүрөйүн. Сохранить деген бассак, бул жактан мына скачать этилди. Эгерде принтерге чыгарып алууну кааласак, бул жерден сразу эле печать деген бассак, принтерге чыгат. Андан кийин бул вкладканы жаап койсок болот. Бул жерден мына курсту ачкандан кийин бул жерден тесттерин иштесек болот. Практический заданиясын дагы ушундай кылып өзүбүзгө көчүрүп алсак болот. РПК сайтына ушундай жол менен катталып, тапшырмаларды ушул сайттан өзүбүзгө керектүү материалдарды көчүрүп алып аткарсак болот.